Бүгүнкү күндө жарандарыбыздын көбү эмне кылышат? Мектепти бүтөт, окууга тапшырат дагы, анан кийин чет жакка барып иштеп, акча таап келүү жаатында кетишип атат. Ошолор ошол жака барып иштеп келгенден кийин кандайдыр бир капилеттен, кокустуктан, бир жыныстык катнашка барып калган болсо, ошол мигранттарыбыз келгенден кийин сөзсүз текшерүүдөн өтүүгө үндөп кетет элем, чакырып кетет элем. Себеби биздин мамлекеттен чыгып аткан жарандардын бардыгын башка мамлекеттер ВИЧ инфекциясына текшерилди деп сертификат алып туруп анан киргизет өздөрүнө. А биздин мамлекетке кирип аткандар андай сертификатты жок эле кире беришет да. Эгер мигранттар ошо кайсы жерде болбосун, эгер ошондой бир өзүнө күмөн санап ошондой бир кокустук катнашка барып койдум эле, же болбосо бир туура эмес болуп калдым эле десе, кайсы жерде болбосун ошол жерге барып деле ошо ВИЧке анализ тапшырса болот. Болуп и анонимный кабинет Россияда дагы бүт мамлекеттерде дагы ошо ВИЧ инфекциясы менен күрөшүүчү борборлордун бардыгында анонимный кабинет бар. Ошо анонимный кабинетке барып текшерилип, анан кийин эгер өзүнүн статусун аныктап, эгер вдруг положительный болуп кала турган болсо, алар анан кийин бизге кайрылып дарыланса болот. Биздин бардык тез жардам пункттарында дарыбыз турат 24 саат бою. Ошондой кокустук чаралар болгондо бизде алдын алуучу терапия деп коет, постконтактная профилактика деп коет. Ошол дарыны алып 1 ай бою ичет. Ичкенге чейин анализ тапшырат, анан ичип туруп дагы анализ тапшырып коет. Бул ошо жугузбоонун аракети. Адамда бир ошол анализ тапшырып клиникалык көрсөтмө аркылуубу, же болбосо бизде жана уязвимый группа деп коет, мигранттарды өз убагында текшерип турабыз, жылына аракет кылып колубуздан келишинче. Анан ошону текшерип атканда эгер ошол жарандардын арасында бирөөсүнөн ВИЧ инфекциясы аныктап калса, алар көбүнчө баягы результатыңыз положительный экен десе, мейли деп бугуп, анан кетип калат, качып. Болду, ошо менен жок, кайра Россияга кетип калат же башка жака кетип калып иштеп, анан 5-6 жылдан кийин уже СПИД стадиясына жетип калганда же акыбалы аябай начарлап калганда келет. Биз уже 4-чү стадия СПИДке жетип калганда биз эч кандай жардам бере албай калабыз. Мен ошо жарандардын бардыгын эгер положительный болуп чыгып кала турган болсо үндөп кетет элем. Дагы тыкырыраак текшерилип, врачка келип кайрылып, өз убагында дарыланса, бул кадимки эле хронический заболевание болуп, жакшы накай жашоодо жашаса болот. Ошо бардыгын үндөп кетет элем. Анан кийин келинчегиң алып келип текшерт, бала чагаң алып келип текшерт десе, жок, менин балам таза деп жүрөт. Баланын ден соолугуна да коркунуч келтирип атпайбы? Эгер атасынан келинчегине жууп, келинчегин текшере алабыз колубуздан келишинче. Балдарын алып келбей качып жүргөндөр канча биздин арабызда. Биз аларды, биздин жана закондун 149-мыйзамыбыз бар. Ошонун негизинде биз аларды барып тиги атайын официально барып айтканга укугубуз жок да, эгер оорулуу ошол жугузуп алган адам өзү макул болмоюнча. Көбү ошо макул болбой түшүнбөйт да. Бул баягы ооруну недечи эле жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей, ошо 1-2 жыл мурун дагы 1-2 жаш балабыздан ошентип кутулуп алдык. Мен ал балдарды ошо биринчи табылганда эле келип туруп, менен сүйлөшкөндө айтып, түшүндүргөм, макул деп туруп кетип, мен жакшы элем эже деп туруп эртеси. Экөөтөн бирөөсү тиги Магаданга барып иштеп келди, экинчиси Россияга кетип калган иштеп. Новосибирскедемин деп. Анан эле телефондорун өчүрүп кетип калат. Анан 3 жылдан кийин келбеди. Эже жардам бериңизчи, чыдап айтам уже. Болбой калды деп, 1 айдан бери ичим жүрүп деп. Эч ким биз жардам бере алган жокпуз. Ушунчалык ошо баланы жоготкондон кийин бир жума 1 айга чейин уктай албай жүрөгүм ооруп жүрдү. Ушундай күндөр болот да. Себеби дарыгердин да колунан келбей калат, уже акыркы стадияда болуп калганда. Ошол аябай өкүнүчтүү. Бул оору жуккандан кийин бир 4-5 жыл жүргөндөн кийин сөзсүз туберкулез жугат буга. Себеби организмдин иммунитет ылдый түшүп кетет да. Туберкулез кошулат, дагы башка оорулар, жана рак оорулары сразу ойгонуп кошу жабышып чыгат. Ошол учурда бизге аны дарылап айыктырыш аябай кыйынчылыкты туудурат. Ошол өкүнүчтүү эле.